Шайлоого аттанган партиялар съездерин өткөрүп, алдыңкы тизмедегилердин аты жөнү ачыкталганы менен талапкерлер кимдер экени толук жарыялана элек. Коомчулукту аткаруу бийлигиндеги айрым аткаминерлер саясий партиялар менен бирге шайлоого аттанган айтылууда. Биримдик партиясынын саппашында Мегаком компаниясынын жетекчиси Акылбек Жамангулов экени айтылууда. Ушул эле партия менен Бишкек шаардык кеңештин төрагасы Жаныбек Абиров, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Канат Жумагазиев да барат. Ошондой эле партиянын Фейсбуктагы баракчасынан эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров да баратканын көрүүгө болот. Мирлан Бакиров жетектеген Мекеним Кыргызстан саясий партиясы менен Кыргызстандын Өзбекстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим Жунусов, Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Канатбек Аманкулов, Маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси Урмат Усенов барат. Ошондой эле Ыйман Нуру саясий партиясын Маданият, маалымат министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков шайлоого баштап барат. Көрсөткөн ишениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул ишенимдин тусугу, ишеним көрсөтүш бул биринчи гана кадам. Аны акташ, аны алып кетиш, анын өтөсүнө чыгыш эң башкы нерсе ушул. Кыргызда бир сөз бар. Максатыңа бар жетем десең, жалгыз кете бер. Бирок алыс кетем десең, эл менен бирге бол. Ошон үчүн күч бул акчада эмес, күч бул бийликте эмес, күч бул булчунда эмес, күч баштардын жөнөкөйдүн бекишинде. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев барат. Замандаш саясий партиясы менен жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Мелис Турганбаев 3-чү тизме менен барат. Парламенттик шайлоого аттанган аткаминерлердин ичинен Мегакомдун жетекчиси Акылбек Жамангулов ыйгарым укуктарын аткарууну убактылуу токтотконун кабарлады. Ал эми калган аткаруу бийлигинин өкүлдөрү расмий түрдө кызматынан кеткенин же жумуштан бошотулганы боюнча маалымат бере элек. Биз ар бир мамлекеттик мекеменин басма сөз борбору менен байланышканыбызда саясий өнөктүккө катышып жаткан талапкерлер жакынкы арада билдирүү таратарын, учурда маалымат берүүдөн карманып турганын билдиришти. Ошондой эле парламенттик шайлоого катышып жаткан мамлекеттин кызматкерлери жумуштан кетүү арызы менен өкмөткө да кайрылыш элек. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык ар бир ошо жаран өзүнүн баягы демилгеси менен, өз каалоосу менен ошо шайлоого катышуу укугу бар. Анан ошо мамлекеттик кызматты ээлеп жаткан кандайдыр бир мамлекеттик кызматкер болсо, ал өзүнүн арызын жазып, ошо арызынын негизинде баягы ишинен бошотулат. Анан ошонун негизинде ал киши ошол шайлоо өнөктүгүнө катыша алат да. Бирок азыркы учурда сиз айтып кеткен ошо айрым ошо мамлекеттик кызматкерлер бизге арызын жаза элек, жазып калтырган болсо, сөзсүз түрдө бул боюнча сиздерге маалымат беребиз. Азырынча алар ошо арыз менен кайрыла элек, анткени убакыт бар. Буга чейин бир катар мамлекеттин жогорку кызматында иштеген аткаминерлер шайлоого катышуу үчүн кызматын тапшырышкан. Мындай кадамдарды Ош облусунун башчысы Узарбек Жылкыбаев, Ысык Көл облусунун жетекчисинин орун басары Данир Иманалиев, Учкун мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Дайыр Кенекеев баштап беришкен. Айрым саясат талдоочулар аткаминерлердин бул кадамын объективдүү жана субъективдүү кароого болоорун билдиришкен. Бийлик байлыктап келет, даражандап келет. Ошол убакта ошо жогорку бийлик органына барып аткандыгы бирден бир себеби ушундай. Бул объективдүү илимий жактан айткандачы. Ал эми субъективдүү болсо, ар кимдин өзүнүн баягы ички дүйнөсү менен кеңешип, шартын карап, анан ушул жака бара алып аткандар да, мисалы үчүн ар кайсы мамлекеттик бийлик органдарында отургандар азыр уже өздөрүнүн жумуштарын таштап, мен шайлоого барам, баланча партия менен барам, түгүнчө партия менен барам деп өздөрү уже билдирүүлөр жасап атышат. Ал эми мыйзам боюнча мамлекеттик кызматтын алдыңкы ордун ээлеп, ошол эле учурда парламенттик шайлоого катышып жаткан аткаминерлер саясий партиялардын өткөргөн курултайында талапкер болуп көрсөтүлсө, ага ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер милдетин аткарууну токтотуу үчүн 21-берененин негизинде арыз менен кайрылып, шайлоонун жыйынтыгын жарыялаганга чейин кызматын токтотуп турса болот. Арыз 3 календарлык күндө жетекчи тарабынан канааттандырылышы керек. Эгер бул талап ишке ашырылбаса, шайлоо комиссиясы аны талапкер катары каттоодон баш тартышы мүмкүн. Эгерде ошо ээлеп турган кызматтык милдетин тыштабаса, анда кандидаттын статусуна ылайык келбеген кызматты аркалап тургандыгы үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы ал Кыргыз Республикасынын жаранын талапкер катары каттоодон баш тартышы мүмкүн.
Күзүндө өтө турчу парламенттик шайлоого 44 саясий партия катышуу оюн билдирип, анын 22 саясий партиясы мыйзамда көрсөтүлгөн күнгө чейин курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин бекитти. Калган саясий партиялар ар кандай себеп менен саясий өнөктүккө катышпоону билдиришкен. Парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Акылай Маратова, Тилеке Шонкулов, Next TV күндүн темасы үчүн.